Кыргызстанда коронавируска өз алдынча текшерилүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев онлайн брифингде Бишкекте Банецкий лабораториясына кайрылса болорун билдирди. Анализдин баасы 2000 сомдун тегерегинде, жыйынтыгы бир күндөн кийин чыгары айтылды. 22 апрелге карата элде чуккандардын жалпы саны өлкө боюнча 612 кишиге жетти. Алардын 7 каза таап, 254 айыгып чыккан. Буга чейин коронавирусту аныктоо мамлекеттик атайын лабораторияларда гана жүргүзүлүп жаткан. Күндөн күнгө COVID-19 вирусунан айыккандардын саны көбөйүп, илдетке чалдыккандардын саны азаюуда деп билдирди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Ошентип, бүгүнкү күнгө карата катталган учурлардын жалпы санынан сакайып чыккандардын саны 41,5% түздү. Бүгүнкү күнгө карата өлкө аймагында COVID-19 вирусун жуктургандардын жалпы саны 212ге жеткен. Тармактык мамлекеттик органдар Орусия менен Түркиядан мекендештерибиздин келишине толук даярдык көрүүлөрү керек. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов айтты. Обсервациялык жайлар, медициналык мекемелер даяр болушу шарт. Тиешелүү бардык кызматтар, жергиликтүү бийлик органдары, жарандардын келиши, аларды жайгаштыруу жана мындан аркы аракеттер боюнча так жана алгоритмге ылайык иштеп келгендер үчүн зарыл шарттарды түзүүлөрү керек, деди ал. Белгилей кетсек, бүгүн Новосибирск шаарынан аба каттамы күтүлүүдө, андан 176 адам келмекчи. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жана Түркиянын өкмөттүк түзүмдөрү тарабынан жетишилген макулдашуулардын натыйжасында 24 апрелде Стамбул-Бишкек чартердик каттамын ишке ашыруу пландалууда. Аны менен 350 кыргызстандыктан келиши күтүлүп жатат. Алардын бардыгы Бишкектин обсервациялык жайларына жайгаштырылат. Ошондой эле укук коргоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үй карантинин катуу сактоо жана жакында Түркиядан жана Казакстан Республикасынын Усть-Каменогорск шаарынан келген мекендештерибиздин толук обочолонуусун көзөмөлдөсү керектигин белгиледи. Бишкекте дагы бир сквер пайда болот. Ордо кала мэриясынын маалыматына ылайык, Чүй жана Манас проспектилеринин кесилишинде эс алуу аймагынын курулушу аягына чыгып калды. Тазалыктын кызматкерлери отургуч жана таштанды урналарын орнотуп жатат. Жарык берүү системасы дагы пайда болду. Ошондой эле Бишкек Жашыл Чарбанын кызматкерлери аймакты көрктөндүрүүдө.